Каракулжа районунун тургуну Гүлбайра Конутаева эгиз кыздарынан кийин 3 эмди болду. Анын буга чейин 3 кызы болсо, эми 3 уулду жарык дүйнөгө алып келип, кубанычы койнун абатпай турат. 3 кызым бар эле, 3 кызымдан кийин 3 уулду болдум. Күйөөм мен да аябай кубанычта болуп отурабыз. Ушу дарыгерлерге рахмат. Ушулардын жардамы менен ушу жарык дүйнөгө келишти. Гүлбайра айым уулдарын ай күнүнө жетпей 7 айлыгында операция жолу менен бул дүйнөгө алып келди. Учурда ымыркайларга ат коюла элек. Бирок буга чейин уулдарынын бирине жаңы президент ким болсо, ошол адамдын ысымын ыйгарууну пландашкан. Ушу ат коюла элекпиз. Ушу шайлоодон кийин ушу ким президент болсо, ошондой кыйын адам болсун деп койгон атабыз. Эми коебуз. Ошо ким президент болсо, биринчисин ошо президентибиздин атын койгон атабыз. Үчемдер 7 октябрь күнү Ош облустук төрөт үйүндө жарыкка келген. Бири 1 килограмм 960 грамм, экинчиси 2 килограмм 200 грамм, үчүнчүсү болсо 2 килограмм 175 грамм салмакта төрөлгөн. Азыркы тапта үчем менен эненин абалы жакшы. Наристелер операция жолу менен төрөлгөндүктөн дагы 5-6 күн дарыгерлер көзөмөлүндө болот. Ушул балдарды эсен аман жарыкка чыгарыш үчүн кесар жол менен төрөлдү. Дагы бир көрсөтмөсү бул баланын көңүлдөн келиши, чан башы менен келиши болуп эсептелет. Биринчи бала ушул чан башы менен жаткан үчүн ушул кесар жол менен 7 октябрь күнү 14 саат 25, 26, 28 мүнөттөрдө 3 эмди ушул жарык дүйнөгө келтирдик. Ошентип каарманыбыз 33 жашында 6 баланын энеси болуп отурат. Анын эң улуу кызы Альмира 4 жашта. Андан кийинки эгиздер Жазайым менен Нурайым 2,5 жашка толушкан. Мейле кетсек, былтыр Ош облустук төрөт үйүндө 3 эм катталбаганы менен 100гө жакын эгиз төрөлгөн. Бул жылдын 9 айы боюнча да 100гө жакын эгиз жарыкка келип, 3 эмден 1 учур катталган. Асель Бусурманкул кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.